Саламатсыздарбы? Кандайсыңар? Жакшыбы? Тынчсыңарбы? Иштеп Саламатсыздар. Кандай? Жакшысыңарбы? Биздин улуттук коопсуздук мамлекеттик комитетине материалдык техникалык базасын чыңдоо боюнча ошол жерде иштеген өзүбүздүн кызматкерлердин жашоо шарттарын, иштөө шарттарын шарттар түзүп берүү боюнча көптөгөн жумуштар жүрүп атат. Ошолордун бири ушул жумуш. Кудай буйрса, Жалал Абадта ушуга чейин кызматтык үйлөр түшүлгөн эмес экен. Мына биринчи жолу кызматтык үйлөр курулуп атат. Теги эле ушу Жалал Абад облусту ушул биздин кызмат тарабынан эч кандай кароосуз калган экен да. Мен мында салыштырып көрсөм. Башка облустарга салыштырып көрө турган болсок, бизде баардык кароосуз калган экен. Мына кече күнү эле облустук мекемебиздин имаратын баштаганбыз. Ошол имарат азыр салынып атат. Буюрса ал имаратты быйыл күзгө чейин бүтүрүп, денчекиске чейин бүтүрүп, ошол жака кирип, ошол жерде жаңы имарат иштейсиз. Баардык шарттары менен, баардык ошол өзүнө керектүү маселелери менен шарттар түзүп беребиз. Андан сырткары бул жерде азыр 205 орунга 205 квартиралуу чоң үй салып атабыз, жашоо комплексине. Ушуларды биздин кызматкерлердин баардыгына биринчиден баарына бөлүп беребиз. Жеткидей болду. Мен ойлоймун, баары жетет болуш керек. Жетет баары. Баары жетет болуш керек. Баары текши баарына аласыңар. Андан сырткары кызматтык батирлерди калтырабыз. Бул жак командировка келип иштеген балдар болот. Ошол кызматтык батирлерди калтырабыз. Андан сырткары бул жерге жанагы биздин чегара кызматкерлерине беребиз. Аларга дагы жеткизебиз, беребиз. Андан сырткары мен ойлоп атам, мына мэрия менен кошо, облустук администрация менен кошо, ушул баягы жетишпеген үй бүлөлөргө дагы бир 5 квартира бөлүп калабызга деген ойдамын. Жетишпеген үйлөргө зарыл болгон үй бүлөлөр таап, жетим жесирлерди, жанакыдай кыйналып жашаган адамдарды, эч кандай үй алууга мүмкүнчүлүгү жок адамдарды ушуларды таап даярдасаңар, бизге азырынча бир 10 үй бүлөнү даярдай бергиле. Ошолорго биздин өзүбүздүн ушул комплекстин бир чекесине берейик. Алар да биз менен кошо жашасын. Бала бакча курабыз, ушу сотрудниктердин ушул жакшынакай сонун кылып туруп ал шарттарды. Биздин мамлекеттик комитетинин таза иштегиле, иштин мындай бир мамлекетке пайдасын келтирип иштегиле. Ушул жасап аткан иштерибиздин баардыгы бул мамлекеттик бюджетте болуп аткан жок. Муну дагы ачык айтып коеюн. Мамлекеттик бюджетке оот келтирип, элдин налогунан топтолуп, же болбосо элдин чоптогон акчасынан жасап аткан жерибиз жок. Мунун баардыгы биздин шериктеш партнерлорубуз менен тыгыз иштеп, ошолор менен тыгыз байланышта болуп, жана ошолорго бизге көрсөткөн ишенимдин негизинде салынып. Бул жер дагы ушундай болуп салынып атат, мына үйлөрүбүз дагы. Мына бул жерде курулуп аткан мекемебиз дагы ошентип салынып атат. Мамлекеттик бюджеттен, мамлекеттик казынасынан, элдин чөнтөгүнөн бир дагы сом алынган жок. Муну баса белгилеп айтышыбыз керек. Себеби дегенде башка коомчулук ойлонуп калышы мүмкүн да, булар ошол мамлекеттик бюджеттен салынып алып атат окшойт. Жок, андай жок. Биз мамлекеттик бюджеттен өзүбүзгө ошол улуттук коопсуздук мамлекеттик кызматына бир атайын техникаларды алышыбыз мүмкүн. Атайын бир оборудование алышыбыз мүмкүн. Естественно, биздин зарплата жана башкаларга ошол жакка кетет. Ал эми могундай социалдык объектилердин баардыгын болсо биз башка жактан привлекать этип атабыз. Мына курулуп аткан мекемебиз дагы башка бир мамлекет, шериктеш мамлекетибиз менен жардам менен курулуп атат. Бул курулуп аткан мекемебиз дагы шериктеш бир башка бир мамлекеттин жардамы менен курулуп атат. То есть толук шарттар түзүлөт. Эң башкысы силерден ушу талап мамлекеттин кызыкчылыгы үчүн иштегиле. Мамлекеттин кызыкчылыгы үчүн. Бул жерде бир жетекчинин, начальниктин, же председательдин кызыкчылыгынын эч кандай натыйжасы болбойт. Башка бир талап жок. Силер мамлекеттин кызыкчылыгы үчүн, мамлекетибиз үчүн аракетиңер кылып жүргөнсүңөр, мындан арда жасайсыңар деген мен чоң ишеничтемин. Блоктон турат, баардыгы неме болуп атат азыр. 7 блоктон болгондо мунулардын баары үйлөрдөн болор, Баардык үйлөр азыр мына 4 блоктун эмес казылды. Даяр азыр. Мунул да болот. Бул да болот керек. Кудай калса бул деле үйлөр бузулуп нем болгондон кийин башталат. Мунул турган сарайдын алдындабы? 205 квартиралуу, сиз айткандай 80 однокомнатный, 75 двухкомнатный, 50 квадратный, 3 комната. Ушундай болду. Эмдиги жыл ушул маалдарга чейин билет экен да. То есть сентябрга чейин, эмдиги жыл сентябрга чейин үйлөрдү алып кирип кетишибиз керек да. Кирип, бул эми үйлөр
отделкасы менен бүтөт да. Келип эле сразу эле мебелин коюп деген. Вид ушундай болобу? Примерно ушундай видте болот. Садиги каерге болот? Садиги ушунун бул общий бул жак түшкөнөн бул жагына ошо садик. Садик канча орунду болот? Садикти Бул жерден 100-205 квартира болсо ар биринен бирден бала чыкканда деле 300-400 орунду болот да. 200 бала болот ошондо бирден чыкканда. Жок дегенде бир 250 орунду болот садик болуш керек да. Келечекте биздин муундарга, биздин балдарыбызга Кудай буйрса ушул жерден жакшы үй болуп, ушул жерден жакшы үй бүлөлөр чыгып, элге, журтка, мамлекетибизге кызмат кыла турган жаш балдарыбыз өсүп чыксын. Келечекте бул үйлөр буйрса жүздөгөн жылдар турсун. Ошол үйлөрдөн жакшы адамдар өсүп чыксын, Так, уважаемые сотрудники Управления ГКМ Кыргызской Республики по Жалабатской области. Сегодня, 11 июля 2021 года, для Управления ГКМ Кыргызской Республики по Жалабатской области проходит знаменательное событие, связанное с закладкой капсулы под основанием многоквартирного дома для сотрудников ГКМБ Кыргызской Республики. Строительство нового дома подтверждает инициативы и планы руководства страны по максимальному улучшению социально-бытовых условий военнослужащих, что послужит основой для укрепления чекистского духа и совершенствования служебной деятельности. Уверены, что каждый сотрудник органов национальной безопасности будет и в дальнейшем с гордостью и достоинством выполнять возложенные на него задачи по обеспечению безопасности во благо Кыргызской Республики. Bismillahirrahmanirrahim. Yaxshilik bo'lsin, yaxshilik bo'lib Xudoy buyursin. Elimizga yurtimizga xizmat qilgan yaxshi uylardan bo'lsin. Amin, amin. Эми бул жерде бүгүн биздин жасап аткан жумуштарыбыздын негизги маанисин айтып кое турган болсом, бул жерде биздин ушул Жалал-Абад облусунда, Жалал-Абад шаарында ушул убакытка чейин биздин улуттук коопсуздук кызматкерлерге эч кандай бир дагы квартира курулган эмес экен. Ушунча убакыттан бери. Ошондуктан ушул жумушту биз бүгүн баштап атабыз. Буюрса, Жалал-Абад шаарында 205 квартиралуу чоң үй салып атабыз. 7 блоктон турган. Эмдиги жылы ушул үй салынып бүтүп, ошол кызматкерлерибизге толук бөлүнүп берет. Бул жерде негизинен биздин кызматкерлер алат, андан кийин биздин чек-арачыларыбызга беребиз. Андан сырткары ушу Жалал-Абад шаарында жашаган, Жалал-Абад шаарында ошол жашаган бир 10 өтө камсыз, аз камсыз болгон жана өтө муктаж үй бүлөлөргө бир 10 квартираны да кошо берейин деген үмүттөбүз. Бул жерде баса белгилеп айтып коюшум керек. Бул салынып аткан үйлөр эч кандай бир мамлекеттик бюджеттен же мамлекеттик ишканалардан бир эч кандай каражат алган жокпуз. Бул биздин ошол өзүбүздүн шериктерибиз менен жүргүзгөн чоң саясаттын негизинде ошолордун бизге кылган жардамы негизинде салынып атат. Көптөн көп бизден кийин дагы кызмат кыла турган жана ушул жерден улуу инсандар чыга турган жерлер, куттуу жерлерден болсун. Кудай таалам баарыбызды ошол күндөргө жеткизсин. Рахмат. Ана садиктен нарагынан эме? Парк кылыш керек экен да? Парк болот. Паркты жасаганда планировать этип, сону тараптарды эгип, скамейкаларды кылып, фонтандарды кылып, балдар суда ойнай турган ташкындар болуш керек. Красиво болуш керек да бул жер. Заезд бул жактан эле болот, эки тараптан болот. Бул жактан да болот. Эки тараптан болот. Бул эки тараптан болот, жакшы болот. Запасын отурабыз. Запасын отурабыз. Жалпы аянты, жердин аянты 2 гектар жер делет. Анын ичинде 7 блоктон турат бул үйлөр. Азыр биз 5 блогун баштадык. 5 этаж болот. 5 этаж болуп, жалпы саны 205 квартира. Курулуштун негизги материалдары железобетонный болуп кетет. 5 этажга чейин монолит болот.
андан сырткары кирпич менен заполняться этилет. И в общем бардык котельный дагы өзүнчө каралган, насосный станциясы дагы өзүнчө каралган, балдар ойночу аянтчалар, ошондой эле бала бакча дагы каралган. Ал эми бүтүш убактысы болсо 22-жылдын 2-кварталына бүтүрөбүз деп пландаштырып жатабыз. Ал эми жумушчулардын саны болсо ошол жумуш процессине карап көбөйүп азайып, в общем 30, 40, 50 адам иштеп турат. Аны срокко тапшырабыз деген эле ойдобуз. Аты жөнүңүз, кызматыңыз? Кайназаров Айбек Калилович, прораб.